Миссияны алгандай эсептейт. Бардык өзүнүн туулган күнүн, айын, жылын бардыгын кошуп келет. Эң акыркы санга чыгарат. Эң акыркы санга чыгарганда 1 санга чейин калтырат. 3, 4, 5 болуп эле калыш керек. 23, 29 болуп эле. Мисалы 23 болсо, бардыгын кошуп келген эң акыркы сан 23 болсо, значит 5. Бул адамдын миссиясы 5. Эмне үчүн биз миссия дейбиз? Миссия 5 болсо 1ден 9га чейинки сандын эмне үчүн бунун бизге кереги бар? Бул эмне деген түшүнүк боло турган болсо, туулган күнү бул анын сана саны, акылдын программасы. Бул сендеги болгон программа, сендеги мояктагы ой жүгүртүң, түшүнүң, билим алуу деги койчу бардыгы ушул. Бул квадраттын ичиндеги, мээнин ичиндеги болгону сенсиң. Мына 1ден 9га чейинки сан болгондо, ал сенин туулган күнүңдөгү сана сан. Ошентип биз билдик, бир адам 1 экен, бирөө 2 экен, 9га чейинки санды билдик, бир жетекчи экен, 2 мамиле курат экен, 2 жакты таразалайт экен, бул билдик да. 3 бириктирет экен, бул 3 итти экен, бул өткөн чак, учур чак, келе чак 3төн да. Ушул 3 иттик, 3кө койдук. Ушинтип кыргыздын өзүнүн тилине келгенде ушул тилде кетет да. Сүт сай болгондо жанагындай эле сандар. Биз аны тереңине келгенде жанагы жактары иштейт. Эми миссияга келгенде бул бардык санды кошуп келгенде эң акыркы сан бул миссия деп бөлүнөт да. Адамда шык жөндөм бар. Шык жөндөм бар. Мындай өзүбүздүн бул жөндөмдү экен бул ишке. Бул шыктуу негизи эле ушундайга деп айтып калабыз го. Ал ошол сандардан келет да. Мисалы 33кө чыккандан кийин сенин шыгың же жөндөмүң өзгөрүлөт да. Өзүң талдай албай каласың да. Мен муну жасап жүргөм, азыр жаңы бир неме пайда болду сенде да. Бул 33 да. Адам негизи өзгөрүлөт 22 жашта, 33 жашта, 46 жашта, 60 жашта өзгөрүлөт адам. Бирок бизде 33кө киргенде адамга миссия кирет. Ушул жерде дагы же кичине кошуп неметип кетейинби? Бир миссия 1 деп кеткенге чейинкини айтып кетейинби? Бир бала 1 жаштан 7 жашка чейин баланын эненин аурасында болот. Атанын камкорлугунда болот. Бала 1 жаштан 7 жашка чейин ооруйбу, ачка калабы, эмне болот? Эне жооп берет. Ата жөн эле табышкер болот. Ал убакта да 7 жаштан 14 жашка чейин бала ата эненин аурасында болот. Ата эненин карамагында болот. Ошол учурда ата да жооп берет, эне да жооп берет бала үчүн. Анан 14 жаштан 22 жашка чейин 14 жашта балага мен ата энемден да жакшы билем. Мен билем деген ошондо койгонот. Мына мен бармын депчи. Мени көргүлө деп, ошондо чыгат мен. Ага чейин мен деген нерсе жок да. Ошол убакта ар бир учурдун өзүнүн милдеттерибиз бар да, жасап кете турган. Эмне үчүн муну айтып атам? 1 жаштан 7 жашка чейин эненин аурасында, 7 жаштан 14 жашка дегенде эки жактан тең болуп атпайбы? Бул ата эненин мээримин көрөт, үй бүлөнүн ынтымагын билет, өзүнүн салт санаасын билет. Бул убакта уже ким экен, ким чоң атасы, ким чоң энеси, уже бала кабыл алуу бар да. Ошондо жана кружокторго барат, өзүнүн таланттарын жанагы ичиле ача турган нерселерди биз бияка берип, бул колунан келбейт дебей, ошентип биз баланы ачабыз да. Керектүү нерселер ошол убакта калыптана баштайт деген сөз да. 14 жашта балага мен деп атпайбы, бирок ошол учурда бала дагы, ата эне дагы бир аурада болот. 22 жашка чейин. Ал убакта баланын дүйнө таанымы кеңейиш керек. Дүйнө жүзүн билиш керек, ааламды билиш керек, сыртка чыгыш керек. Ата эне ушуну билет, билим берет. Ушундай да. 22ге чейин. Анткени ал убакка чейин ал бала эле болот. Бирок биз бүгүнкү күндө 16-17 жашка сен чоңсуң да, сен чоң киши болбодуңбу дей беребиз. Бирок анда баланын омурткасы тола элек болот. Бала эле болот. Ал убакта дагы ошону баланын кылган эткенине ата эне жооп берет. Дагы деле. 22 жашка толгондо бул киши болот. Бала эмес, киши. Омуртка толот. Эки жак болбойт. Мисалы 22 жашка чейин гибкий болот да, бияка жакшыга деле кете берет, жаманга деле берет, мындай ийилип турган учур болот да. 22-де омуртка толот дагы, ошондо ата эне баланы сепарация кылат да, жаратканга тапшырат. Мына билимин бердим, ден соолугун бердим, андай кылдым, мындай кылдым, дүйнө таанымын кебейтим, киши кылып чыгардым депчи. Анткени бул убакта ал бала болчу да бөпөлөгөн. Минтип келдик, тарбия бердик, муну бердик, аны бердик, ушинтип келип 22ге чыкканда биз бөлөбүз. Бала 22ге чыкканда бала эң кичүү бала, мисалы, балдардын эң кичүүсү 22ге чыктыбы, анда ата эне уже өзү үчүн жашай башташ керек.
баланы бөлүп сепарация кылыш керек. Билимин берди, акылын берди, илимин берди. Ошол убакача көп нерсе кылды да, бүт азыр нан таап жейт деген сыяктуудай да. Түшүнгөн. Ошондой сепарация кылат, жаратканга тапшырат. Менин мына ушундай уулум Азамат 22-ге чыкты, жаратканга ыраазымын, ден соолугу мунусу, билимин бердим деп кадимкидей өзү ушинтип бөлүш керек. Бирок биз антпай эле аны үйлөнтүшүм керек, аны 28-де балам деп эле жүрөбүз го. 22-де кызым неметти эле мындатат, тинтатат деп эле атабыз го. 22-де сен уже бөлөсүң. Ал жоопкерчиликти өз мойнуна алыш керек. Ошол күндөн 22-ге чыктыбы, омуртка толду, ал киши болду, ал убакка чейин көп нерсени үйрөндү, билди, дүйнө таанымы кеңейди, киши болду. Анан ал адам болот да. Ага чейин бала болчу да уже жоопкерчилик өзүндө. Ошо анан 33-ке чейин болот. Анан 22-ден 33-ке чейин ал үйлөнөт, балалуу болот, чет өлкөгө чыгат, эмне кылат, ал уже эсеп кысатын убагында жоопкерчи боло турган болсо, кеке башы өзү жооп берет, кек башы менен. Ата-энесинин эмеси эмес, аялы же баласы же кошунасы күнөөлүү эмес. Бардык нерсеге өзү жоопкерчиликте болот. Нааразычылыгына дагы, көйгөйүнө дагы, жетишкендигине дагы, ийгилигине дагы, байлыгына дагы, мансабына дагы, жетишкендигине бардыгына өзү жооп берет да. Жакшыбы, жаманбы өзү кек башы менен жооп бере турган иш да. Адам 33-кө чыкканда эмне болот? 33-кө чыкканда адамда миссия кире баштайт. Бул мисалы саны 1 болсо, төрөлгөндөн баштап 33-кө чейин бирдей эле болуп жүргөн. Жанагындай мен күчтүү энергия алып кетүүлүк, сама чоң командаларды иштеп, чоң адамдар менен иштеген, муну күркү монтуп келет, 33-кенен ошол эле энергия иштейт. Жанагы эле. 33-кө киргенден кийин миссия кирет. Миссиясы балким 5 болот. Аны эсептеп чыгат да, 1 болушу мүмкүн, 1-1, 1-2, 1-4, 1-3, 1-9 болуп кетет. 9га чейин бир миссия кирет ал адамгачы. Жанагы эсептеп чыкканда өзүлөр билип алыш керек да, кайсы экен миссиясын. Анан миссия киргенде ал эмне кылат? Адамда өзгөрүп баштайт. Ойлогону жанагы бирдей эле ой жүгүртүүсү, каалоосу, жашоосу жанагы бирдей эле болот да, бирок жасаган иши эле башка болуп чыга баштайт да. Анан ошондо биз тиги адамды тааныбай калабыз. Мисалы, мурда аябай катуу, мындай зыкым адам болуп калса, 2-ге киргенден ал мамиле кургусу келбей эле, көңүл ооруткусу келбей эле, ушул нерсе өтүп калды да. Түшүнүктүү эле болуп калды. Ушундай энергия кирди. Бул жаманбы, жакшыбы деген жок, ал болгон тагдыры, жазылган ушул нерсе да. Ошону кабыл алат да, анан ал иш аракетиңди деп атпайбы, миссия бул действие деп атпайбы, сен жасаган ишиңден сенин акча кандай болот экенин билсең болот да. Жашооңдо жетишкендигиң, ийгилигиң, сенин акчаң ошол. Сен иштеп акча табасың да. Мисалы мындай бар го, 33-кө чейин чоң бизнес кылып жүрөт, 33-төн кийин балким 7 деген миссия кирди. Ал болсо Гималайга барып, же болбосо Тибетке баргысы келип эле, аалам таанысы келип эле, вселенной менен болгусу келип эле, баарын жыйыштырып эле, духовный болуп чыга келди. Миссия киргенде кадимкидей өзгөрүү болот. Анткени кыймыл аракет ошону жасай берет. Ойлогону башка, жасаганы башка болуп чыга келет да. Ошентип адам өзгөрүлөт. Ошентип биз адамды таанысак болот да. Мисалы, Глейген бизнеси бар, таштап 33-төн тоого чыгып кетти. Баарын жыйнаштап, Токойго кетип калды, Тайгага кетип калды деп биз таң кала беребиз го. Кантип ошондой болсун деп болот. Ушинтип энергия өзгөрүлөт да. Же болбосо 33-кө чейин ордун таппай, кээ угуп, сөз угуп, ордун таппай жүргөн болот. 33-кө энергия кирген деген 5-тин энергиясы сатуучу соодагер болуп чыкты. Же болбосо сахнада туруп сүйлөп калды, алып барып чууп калды. Каяктан? 5 артистизм, 5-тин энергиясы коммуникация көбөйтүүчү, тренер болуп калды, сүйлөгүч болуп чыгып келип калды. Анан таң каласың да, бул каяктан келди депчи. 33-кө киргенде ошондой өзгөрүү болот. 33-төн ары жокпу? 33-төн кийин 46-да бар. Ушул энергия келатканда адам 40-ка чыкканда неме болуп баштайт да, убакыт аз болуп баштагандай, бир ишти бүтүрбөгөндөй боло баштайт да. Бул кайра эле жана 46 жашта энергия, жанагы мүчөлүү жашта эле да. Энергия алмашат кадимкидей эле. Бул эле как циклдай эле да. 33-тө жанагынтип келет, 33-төн кийин 46-га келатканда, 46-га келип адам изденүүсү башталат. Көбүнчө аял кишилер төрөт, жаңы жашоо баштайт, эркектер жанагынтип кайшыкка үйлөнгүсү келип, короче, энергия ушундай баштайт да. Же болбосо мен бул жашоодо бир нерсени жетишпей калдым, бир нерсени жасашым керек, же болбосо мен азыр өзүм үчүн иштешим керек, мен азыр өзүм үчүн жашаш керек деген бир өзгөрүүлөр келе баштайт да 46-га келгенде.
ушул нерсе да. Энергия алмашат кадимкидей эле. Анан 60 жашка келгенде дагы өзгөрүш керек, потому что адам жанагындай ошондочу мындай 33-кө келдимби, миссия кирди, 46 жашка чейин сен действиең кандай болот, ошого жараша 46-да болосуң. Биз көбүнчө 50 жашка өтүп алгандан кийин же жаш эмес, же кар эмес, орточо энде чайып алып каласың да. Азыр бүгүнкү күндө азыр ушул возрастта келаткан болсочу, адамда изденүү башталат, бирдеме боло баштайт, же болбосо депрессияга түшө баштайт. Мисалы 46-дан өткөндө депрессияга түшө баштайт, же бияка кете албай, же бияка кете албай. А 46-га чейин болсо изденүү башталат. Эмне кылып жиберсем, мен азыр эмнени жасасам болот? Кеч болгон жокпу деп ушинтип башташат да. Бирденкени жасагысы келип баштайт. Анткени 46-га келген 46 жашта кайра жаңы жашоо башталат. Кайра башка энергия башталды да. 60-та деле ошондой. Жанагы жакшы келип туруп эле 60-ка чыкканда алжып бир башкача болуп, же болбосо слабый болуп, баягыдай эрктүүлүгү жок болуп эле бирденке болуп калып атпайбы? Ушундай. Же болбосо бир кызыктай болуп өмүр өтүп келатыр, 60-ка чыкканда эле аксакал болуп, же байбай биче болуп, чөйкөй пишип келип атпайбы? Энергия алмашып, кантип ушундай болду деген таң калыш. Эми жакындардан же мындай бир сарепси салып көрсө болот да. Мисалы өмүр бою ачыктан профессор болуп келатып эле анан кийин 60-ка келгенде бир башкача сүйлөп калды да. Түшүнбөсүң да эмне болуп калды. Вот энергия алмашты. Анан ушул жерден дагы неметип кошуп кетейин да, 22 жаш дегенде бул 4кө келет. 4 ойго сыйгыс нерселер да. Билбей турмуш курасың, балалуу болосуң, чоң багыттарды билбей туруп басасың, жасайсың да. Бир ойго сыйгыс мындай, кантип ушундай болду деген кереметтер болот да. Сен ошентип 33кө чыгып атканда 36, 33 бул 6га чыгып калат. 6 деген энергия. Рызкы, береке, куттун, аябай жанагы сонун бакубат жашоо да. Бир жаштыгың, күлгүн убагың, бир жаратуучуга сонун керемет учур болот да. Анан 46 болгондо бул кайра 1ге чыгат. 6га 4кө 6-ны кошкондо бул 1 болуп атпайбы? Ошондо адамда мындай сезим башталат да, эмне жасайсың? Жаңы бирдемени кылгысы келип, жаңы билим алгысы келип, кайра ошол убакта окууга тапшырып, же болбосо үйлөнүп, ушундай төрөп, ушундай бир жаңы бирдемени баштайт. Кайсы эмне? 46-га чыккандачы. Бул ошол муну баарыбыз өзүбүздөн ушул возрасттагылар мынтип көрсө, мынтип байкап көрсө, жаңы баштагысы, жана бирдин энергиясында эле башталгыч бирденкени кылгысы келип баштайт да. Көрдүңөрбү? Эгер сен ошол энергияны түшүнсөң, ооба деп сен 46 жашыңда сен ага чейин балалуу болдуң, үйүңдү курдуң, балким ошо балдарыңды үйлөнтүп койдуң, сенде опыт жизнилик жашооңду алган тажрыйбаң толтура, билген билимиңди элге бере турган болсоң, бир жардам кыла турган болсоң, бир ийгиликке алып келе турган болсоң, бул аябай жакшы да. Ошентип сен 46 жаштан 60 жашка чейин сенин керегиң бар. Сен даже жанагындай мен эми 50ге келип калдым, болду да тыпырайып ыйманды жакшы жүрөйүн дегенден деп муга кошула албайсың. Же мынтип эркин жүрө албайсың. Ар кимибиздин кулук мүнөзүбүз ар кандай, характерибиз ар кандай, программабыз жанагындай ар кандай да. Бирөө мисалы тынчтык жүрсө, бирөө тынч отура албайт да. Бирөө томкор туруш керек да. Бирөө ал возрастында жарашпай атпайбы? Ушинтип неме болот да. Эгер мисалы 46 жаштан 60 жашка чейин 46да сен өзүңдү таап, бир жаңы бир нерсени баштап, бир жаратмандык кылып атсаң, же бир чармачылык кылып атсаң, же бир билим берип атсаң, бирденке менен алек болуп атсаң, сен 60ка чейин жашнага кирип барасың. Ийгилигиң менен, жемишиң менен, жакшы менен киресиң да, жаман менен кирген жоксуң да. Анан 6 кайра 60, бул 6. Бул изобилие кайра. Жанагы неме дейт го, жашында берсин мээнетти, калганда берсин дөөлөттү дегендей эле дөөлөттү. Албак ошо жашнага кирип барасың. Сен өзүңдүн ден соолугуң дагы бар, тилиң да бар, дилиң да бар. Сый урмат менен, кадыр баркың менен кирип барып атпайсың. Так эле ушундай да. Бул дагы сонун энергия да. Ошон үчүн жанагы миссия бул 33-тө киргенден кийин биздин кыймыл аракет. Миссияга өтөлө. Ошол жер түшүнүктүү эле болдубу? Адамдын өзгөрүлүсү. Жасалмалык жок. Бuyакта как есть эле. Биз ошо мынтип көңүл буруп койсок болот да.